Саламатсыздар, урматтуу телекөрүүчүлөр. Түз эфирде ачык айкын программасы. Берүүнү мен Исмат Ибрагим алып барам. Бүгүнкү чыгарылышта биз органикалык айыл чарбанын эртеңи деген теманын тегерегинде кеңири талкуу кылган турабыз. Бизде конокто органикалык айыл чарба департаментинин Чүй аймактык бөлүмүнүн жетекчиси Жанара Бакирова, ошондой эле Борбор Азия багбандар биримдигинин жетекчиси Абдулла Ташиев мырза конокто. Урматтуу коноктор, эфирге келип бергениңиздер үчүн ыраазычылык билдирем. Бүгүн азыркы учурда эң талкуу кызуу болуп, дыйкандардын арасында да көп кызыгууну жаратып аткан тема бул органикалык азыктар болуп турат. Ошол теманы элге кеңири жеткирүү максатында сиздерди чакырып отурабыз. Биринчи суроом Жанарайым сизге болсун. Сиздер органикалык айыл чарба, ошондой эле органик азыктарды элге жеткирүү, ошондой эле коомго сиңирүү максатында иш алып барганыңыздарга канча болду? Биз өзү органикалык айыл чарбасы бул Кыргызстан Республикасында, Кыргыз Республикасында аябай келечектүү, приоритеттүү тармак деп аныкталып, бир 10 жыл мурун эле аныкталган. Анан ошол багытта көп иштер аткарылып, бул Кыргызстандын экспорттук потенциалын жогорулатыш үчүн бул бир гана жолу органикалык азыктарды өндүрүүнү жогорулатуу менен ошол жөндөмдүүлүктү жогорулатса болот деген. Анан биз ошол багытта 10 жылдар болу иш алып баратып, ошол мамлекеттик колдоону уюштуруу, мамлекеттик саясатты түзүү, мамлекеттик саясатты иштеп чыгуу менен ошону ишке ашыруу максатында 2019-жылы февраль айында органикалык айыл чарба департаменти түзүлдү. Анан ошол органикалык айыл чарба департаменти эң негизги максаты ошол республикадагы органикалык айыл чарбасын өндүрүүгө шарттарды түзүү болуп эсептелет да. Анан 19-жылы органикалык айыл чарба өндүрүшү жөнүндө мыйзам кабыл алынды. Мыйзамды кабыл алгандан кийин ошол мыйзамды ишке ашыруу боюнча керектүү укуктук ченемдүү актылардын баардыгы иштелип чыгып, алар кабыл алынды. Алар эмне жөнүндө? Биринчи кезекте органикалык айыл чарбага өтүү эрежелери, органикалык айыл чарбасын жүргүзүү эрежелери, анан ошол органикалык айыл чарбасын баягы фермерлерди ошо база данных деп коет, маалымат базасын түзүп, ошого киргизүү эрежесин иштеп чыктык. Анан ошол 2 жылдын ичинде 3 жыл болуп калды уже. Биринчи кезекте ошо департамент өзүн максат кылып органикалык айыл чарба азыктарын көбөйтүү үчүн жерлерде ар бир райондо 2ден пилоттук чарбаларды түздү да. Алар ошо мал чарбасы багытында дагы, дыйканчылык багытында да. Анан биринчи жылы 86 чарба түзүлдү. Азыркы учурда 105 чарба органикалык айыл чарба азыктарын өндүрүү менен алектенип атат. Алар ошо биринчи жылы өтүү органикага өтүүчү болуп катталган. Быйыл буюрса азыркы учурда департамент тарабынан ошо чарбаларды мониторинг жасап, анан аларга 3 жыл өттү да, 3 жылдан кийин органикалык деген статус берилет. Андан тышкары бизде ошол мониторинг жасалды, жалпы Кыргызстанда органикалык айыл чарбанын абалы кандай деп. Анан бизде ошо 3 категориядагы фермерлер чыкты да. Бул көп жылдар бою өзүнөн өзү органика болуп калган чарбалар. Мисалы, алар көп жыл бою ошо химиялык заттарды пайдаланбай эле өздөрү үчүн органикалык технологияларды пайдаланып келишкен да. Андан тышкары бизде өзүңүз билесиз, экспортко чыккан органикалык азыктар бар. Алар ошо чет элдик сертификациялык органдардын сертификациясын алып, алар ошо Кыргызстан боюнча 5-6 эле да, тилекке каршы. Андан тышкары анан бизде Биокежи деген коомдук уюм бар. Алар түзгөн органикалык аймактар. Бул органикалык аймактар бул Кыргызстанга гана мүнөздүү болгон бир модель болуп эсептелет да, ошо органикалык айыл чарбасын өнүктүрүүнүн. Азыркы учурда ошо 105 чарба, андан тышкары ошо 23 органикалык аймак, анан ошо экспортко чыккан чарбалар иштеп жатат. Демек, сиздердин мекемеңиздер ошол жана сиз жогоруда айтып өткөн ишканалардын баарын башын бириктирип, аларды бир багытка салып иштетип жаткан турбайбы? Ооба, туура. Бул жерде органикалык азык, органикалык айыл чарба деген түшүнүк биздин коомго мындай жаңы десек болот да. Дыйкандардагы атын уккан менен ал эмне деген да көп суроолор бар да. Мисалы, менде деле ошондой суроо бар да. Абдулла Ташиев мырза, сиз көп жылдан бери ушул багытта иштеп келатасыз. Элге ошол жана
экологиялык жактан таза азыктарды жегиле, ошону өстүргүлө, көндүргүлө, саткыла деп даават иштерин да жүргүзүп келесиз да. Эл арасында органикалык азыктарга болгон мамиле кандай, түшүнүк калыптанып жатабы? Биз дагы сыртка таза азыкты чыгарып сатайлы деген мындай пландар башталдыбы? Бүгүнкү учурда айыл аймактарда, жерлерде бул процесс кандай жүрүп атат? Сиз аралашып жүрөсүз да? Ассаламу алейкум. Элдер ушул органикалык таза тамак аш дегенден түшүнүк калыптанып барайтат. Бирок баягы биз каалаганчалык көп эмес да. Аздан, мисалы үчүн бир 3 жыл айтканыңыздан кийин 4-чү жылы ойлонот. Анан 5-чи жылы жасайт да. Мына биз качандан бери ошол 6 жылдан бери ошол дават кылып келетсак буга. Мына эми багып башташты да. Эми азыр Кыргызстан боюнча айта кетсек, орто эсеп менен бир эң көп болсо бир ушундай сөлжан багып, ошодон биогумус менен өндүргөн бир көп болсо бир 1000 эле киши болсо керек да. Көп болсо, аябай көп болсо. А бул деген жок деген эме да. Мына ушуну телевидениядан, мына ушул айыл чарба министрлигинде иштеген бардык кызматкерлер, мына ушул департамент органического хозяйства деп, мына булар аябай жакшы иш кылып атышат, бирок бул аз да. Бул жөнүндө ар бир үйдө айтылыш керек. Себеби дегенде биз мына 70% биздин элибиз элетте жашайт. Ар биринде жок эле дегенде бирде мал бар да. Мал бар жерде малдан таштанды чыгат. Мына ошол таштандыны биз сөлжанга жедирип, мына ошол сөлжан жеп чыккандан кийин ошол жер семирткичтин аты биогумус болуп, мына ошол биогумус гана органика кылып бизге органика тамак аш бере алат да. Анан компост. Компостко караганда биогумус бир топ эле мындай күчтүү. Эми чынында бизде азыр мындай кылып аткан иштерибиз өтө аз. Мына кылып аткан биздин даватыбыз, биздин жеткиргендерибиз, биз мына соц тармактарда гана иштейбиз. Анан кийин бир жылда бир эле жолу ошол райондорду кыдырып жүрүп айтабыз да. Бул өтө аз. Муну көбөйтүш керек. Муну деген керек болсо ошондой органикалык тамак аш өндүргөндөрдү налогдон бошотуш керек. Бир кандайдыр бир эме бериш керек да. Жеңилдик берсек, мына ошондо өтөт. Анан кийин мына ушул министерство денсаулык, ошо здравоохранение. Биздин ошол жердеги иштеген биздин адистерибиз мына ушул химиялык заттар менен өндүрүлгөн тамак аштын бизге кандай зыяндуулугу жөнүндө ошо ачык айтып чыга турган мезгил келди. Буга бир себеп. Мына Пакистанда, Индияда баягы немени органдарды алмаштырган ушундай клиникаларда эң көп ушул Кыргызстандан барат экен да. Эң көп баргандар Кыргызстандан барат экен. Ошолор айтат экен да, силерде бир чоң бале чыкты. Мынчалык адам оорубаш керек эле, эмне болуп атат деп. Бунун бардыгы мына кече эле ушул эмени Фейсбукта карасаңыздар, айыл чарба министрлиги жазып чыгыптыр. Момунча тонна азот иштеттик, момунча тонна мочавина иштеттик, момунча тонна гербицид, момунча тонна фунгицид, момунча тонна пестицид деп жазыптыр ошол жерге. Ошол тонналардын бардыгы мына менин организмде, мына сиздин организмде, биздин балдардын организминде, биздин малдардын организминде кайра менен бизге келет да. Ошон үчүн бул жерде азыр Кыргызстан мына мага жалган айттырбайт, Жанар айым. Кыргызстан өзүн толук органика менен, органика жер семирткич менен камсыз кыла алат. Түшүнүктүү, бул жерден дагы улантабыз. Жанар айым, айтсаңыз, ошол органикалык азык дегенди биз биринчи түшүнүп алалы. Себеби өндүрүүдөн мурун биз ошол нерсени жакшы сиңиришибиз керек. Андан кийин бир нерсе бизден бир азык чыгат. Органикалык азыктын талаптары. Курамында эмне болбошу керек? Кандай жасалыш керек? Кайсы жерде өсүш керек? Кандай заттар арасына кошулбаш керек? Рахмат, аябай туура, керектүү суроо болду. Чындыгында органикалык азык деген бул эч кандай синтетикалык жол менен алынган заттар колдонулбаган.
химиялык улуу заттар пайдаланылбаган технология менен өндүрүлгөн табигый азыкты айтабыз да. Бул синтетикалык жол деген бул бүт жасалма жол менен алынган жасалма технологиялар пайдаланат да. Ал эми табигыйда мисалы пайдалуу микроорганизмдер, пайдалуу табигый жер семирткичтер, Абдулла Ташиевич айткандай биогумус пайдаланат. Андан тышкары пайдалуу курт кумурскалар, башкача айтканда ошол Кудай берген жаратылышта кездешкен табигый компоненттерди пайдалануу менен, мисалы дыйканчылыкта болобу, мал чарбасында болобу, балык өстүрүүчүлүктө болобу, жана башка өндүрүштө бүт ошол табигый заттарды пайдалануу менен технологияны ишке ашыруу эсептелет. Башкача айтканда азыкты өндүрүү. Анан азыркы учурда ошол сиз айткан бүт көрсөткүчтөрдү камтуу менен бизде улуттук органикалык айыл чарба өндүрүшүнүн улуттук стандарт иштелип чыкты да. Буга чейин жок болчу. Мына апрель айында кабыл алынды стандарт, кыргыз стандарт аркылуу. Ал жерде ошол мисалы органикалык өндүрүштө эмнелер пайдаланат, канча өлчөмдө пайдаланат, кайсы учурда пайдаланат. Анын ар бир тармакты мисалы мал чарбасын өзүнчө, дыйканчылыкты өзүнчө бөлүп бүт бары көрсөтүлгөн. Анан аягында тиркемеде бүт ошо өлчөмдөр бүт белгитилген да. Ошону карап азыркы учурда ошол Абдулла Ташиевич айткандай бизде ошо маалымат жеткирүү бул департаменттин негизги функцияларынын бири. Мисалы департаменттин 7 областта 7 филиалы бар. Ошо 7 филиалынын кызматкерлери окуу өткөрүшөт да. Бул окуу менен ошо маалымат таркатуу болот. Андан сырткары анан ошол Абдулла Ташиевичтин багбандар биримдиги сыяктуу ушундай мамлекеттик эмес уюмдар менен аркылуу кызматташып бизде департаменттин ошо багбандар биримдиги менен түзгөн меморандумубуз бар. Биз 3 жыл бою ошо багбандар биримдигинин бак дааватка аябай активдүү катышуучусу болдук. Ошонун натыйжасында биздеги биокаражаттардын өндүрүлгөн биокаражаттардын пайдаланышы бир канча эсе көбөйдү да. Башкача айтканда дыйкан фермер химиялык каражаттан караганда биокаражаттардын артыкчылыгын түшүнүп, алардын пайдасын түшүнүп, ден соолукка, айлана чөйрөгө, келечекке пайдасын түшүнүп, аларга суроо талап көбөйдү. Бирок тилекке каршы бизде ошо биокаражаттар менен камсыз болуу аябай төмөн болуп атат да. Мисалы мурун департамент Кыргыз агро биоборбору деген ишкана болгон. Ошо Кыргыз агро биоборлору бүт ошо биофабрика, биолабораторияларды бириктирип кармап турган да. Советтер Союзунда мисалы 70тен ашуун биолаборатория, биофабрика болсо, мына менчиктештирүүдөн кийин 4 гана биолаборатория, биофабрика калган да. Анан ошол биздин калктын саламаттыгына кам көрүш үчүн биокаражаттардын камсыздуулугун жогорулатыш керек. Ошол максатта биз ошол хотя бы 7 областта бирден болсун деп ошо биофабрикаларды уюштурдук да. Ошол азыркы биофабрикалардагы өндүрүлүп жаткан биокаражаттар бул бизде пайдаланган жалпы айыл чарба аянттарынын 3 гана процентин түзөт. Ошол биофабрикалар деп элдиңиз, ал фабрикаларды уюштуруу үчүн акча каражат жагын каяктан таптыңыздар? Мамлекеттик колдоо болду? Мамлекеттик колдоо болду, мамлекеттик бюджеттик акчаларга уюштурулду. Бул эми ошол областтык центрлерде уюштурулуп, андан тышкары наркы райондорго таркаш керек да. Азыр бир ошол саясатты иштеп чыктык. Бул болсо ошол жеке мамлекеттик жеке өнөктөштүктүн негизинде ишке ашырылмакчы. Мисалы биз ар бир бутуна турган дыйканга же болбосо ошо органикага өтөм деген чарбага ошол биокаражат менен камсыз болуу үчүн өзүңүн базаңда жеке сезондук биолабораторияны уюштуруп атабыз да. Бул ошол колунда бар дыйкан келет, бизге адисин алып келет. Анан биз анын адисин окутуп беребиз департаменттин. Анан өзүнүн базасында ал көп болсо биз мына чүйдө биринчи практика кылдык. 150 000 сомдун алкагындагы акча каражатын жумшап, ал ошо пайдалуу энтомофагтарды өндүргөн биолаборатория уюштурса болот да. Анан Жалал Абадта бир бутуна турган дыйкан чарба уюштурду. Алар ошол өздөрү өндүргөн энтомофагтарды өзүнүн дыйкан чарбасында пайдаланат да. Анан бул жерде түшүнүктүү, ошол биокаражаттар боюнча Абдулла Ташиев сизден сурайын дедим. Сиз жана бак табат кылып жүрөсүз, элдерге ошол эко азыктардын артыкчылыгын түшүндүрүп жүрөсүз да. Алар ошол биокаражатты алганда мындай акчасы жетишпей сатып алганга кыйналып калган учурлары жокпу азыр бизде? Канча турат өзү биокаражатты өндүрүү бир чакан чарба үчүн? Эми айтсам баягы канты эле ушундай болсун десе, бесплатный эле болот. Себеби көптөр мына кайбай чоң акча эсептешет. Мисалы
бирөө өзүнүн үйүндө бир 10 чакты мал багат. Мына ошодон эле чыккан калдыктарды мына ошол калифорнийский сөлжанды сала турган болсо, мына ошону калифорнийский сөлжан жеп өзү дагы кык чыгарып берет. Ошол биогумус бекер болот. Ал болсо ошол баягы таштандыларды алып чыккан дагы акча төлөйт бирөөгө. А бул эгерде ушуну салып койсо бекер болот. Мисалы үчүн биз өзүбүздүн огороддо иштетип атабыз. Себестоимость 1 килограмм биогумустун себестоимости 1 сомго да жетпейт да. 1 сомго да чыкпайт. Биз үчүн. Себеби дегенде биз өзүбүз багып атабыз да ошону. Мына эгерде био каражаттары менен жасай турган болсо, мына булардын дагы мына органикалык департаменттин дагы эмелери өтө арзан. И эффективдүү да булардыкы. Мисалы үчүн полный бар жокто обработка кылып 1 гектарына биз эсептеп чыкканбыз 4500 сомдун тегерегинде акча кетет экен. Химиялык жол менен кетип атканда 25 000, 30 000 сомго чейин чыгып кетет ошонун бардыгы. Бир эле мен айтып берейин. Мына афилинус деген бир энтомофаг бар буларда. Мына ошону кровяная тля деп коет да, кантала эмес, тлясы. Ошол мына бутакка катар болуп тизилип туруп алат дагы, жанагыга 1000 сомдук, 10 000 сомдук да каражат жумшасаң да кетпейт. А тиги афилинусту бир эле жолу алып келип коюп койсоң, тиги 1000 жылга жок болуп кетет. Мына разницасы барбы? Жылыга 5000 сомдон кетирген жакшыбы? Мисалы үчүн 10 жылда 50 000 кетет. И бир эле жолу булардан 150 сомго алып келип кой берип койгон жакшыбы? 1000 эсе арзан болот. Энтомофаг. Мисалы үчүн азыр арпа будайды айдап атат. Баягы клейковинасы жоктугу үчүн биздин өзүбүздүн рынокто пайдалана албай атабыз да базарда. А эгерде булардын триходермин, биолигнин деген препараты бар, ошону менен обработка кыла турганбызда клейковинасы 35-тен 60-ка чейин чыгып кетет. Бул деген дүйнөлүк стандарттан жогору болуп атпайбы? Мына жеңил эле. Мына ошон үчүн биз мына Telegram группаларын ачканбыз. Мына Сөлжан биогумус деген группа бар да. Мына ошол жерде бир 7000дей киши бар. Баарды кирип алып, окуп, ошону үйрөнөт. Мына телекөрүүчүлөргө айтамын, Сөлжан биогумус деп эле киргиле. Доступ открытый. Эч ким аны кошпойт. Жөн эле Сөлжан биогумус десеңиздер чыгат. Telegram менен кирип аласыңар, окуп жата бергиле. Үйдө эле эч жака чыкпай үйрөнө бергиле. Ал жерде биз мына ошол Telegramды ачканыбызга 3,5 жыл болсо, 3,5 жылдык менет бар. Борбор Азия багбандар деген дагы бир группа бар. Деги эле ошол 8 айыл чарба группасын толук бир жерге камтып киргизип койгонбуз. Мына ошол жерде азыр бир 70 000ге жакын киши айыл чарба жүргүзүп атат. Алды сатты бар, малын сатат, коюн сатат, баа жерде алмасын сатат, картошкасын сатат. Бар жогун камтыганбыз да. Бир эле ошо Telegramдын ичинде үйдөн чыкпай эле алып сатып, дарысын алып, бардыгын өзү жасай берсе боло берет да. Ушул жерде Жанагайым сизге бир суроо. Азыр мисалы буга чейин Европа мамлекеттери, Кытай, Япония булар жана өздөрүнүн жерлерин химиялык заттарды ашыкча колдоно берип бузуп албады, колдонгонго такыр жарабай калды. Азыр бүгүнкү күндө биздин Кыргызстандын шартына, Кыргызстандын жерин алганда ошол органикалык азыктарды өндүрүүгө, өстүрүүгө аябай ыңгайлуу болот да. Эгер бир дыйкан Кыргызстанда туруп органикалык азыкты өстүрсө, башка мамлекетке, чет өлкөгө сатса, канчалык киреше табат? Бул абдан актуалдуу суроо. Чындыгында азыр туура айтып атасыз, бизде эксперттер, башка чет өлкөлүк эксперттердин келип байкоо жүргүзгөнүнө караганда, бизди Кыргыз Республикасынын жалпы аянтын бир 70%-дан төмөн эмес бөлүгү өзүнөн өзү органика болуп калды деп айтышат да. Себеби дегенде бизде баа билесиз, колхоз совхоздор жоюлду. Анан тоо этегиндеги адамдар, мугалим, врач өзүнүн үлүш жерин алды дагы, ошол жерге чарбачылык жүргүзүп башташты. Анан ал жерде интенсивный жүргөн жок. Алар колунда болгон каражатты пайдаланышты. А интенсивный бул ушу шаарга жакын жерлердеги интенсивный айыл чарбасы жүргүзүлдү да. Ал жерлерди эми органика деп аташ кыйын. Ал эми ошол баягы тоо этектериндеги интенсивный эмес жүргөн айыл чарбачылыктарда уже өзүнөн өзү эле 20 жыл 30 жылдын ичинде органика болуп калды да. Эми бизде ошол биринчи департаменттин алдында ушундай бир тапшырма турган. Биздин Кыргызстандын органикага өнүктүрүүнүн потенциалын аныктоо болуш керек болчу да. Ал үчүн биз ошо органикалык өндүрүштүн, органикалык жерлердин картасын түзүп алыш керек деп задача койдук. Бирок бул ар бир ошол жерлердин топурагынын
анализин алып, лабораториялык текшерүүдөн өткөрүп, анан кийин баягы орусча айтканда достоверный карта түзүш үчүн бизге көбүрөөк каражат керек экен да. Ошол себептен бул азыр биз ошо донорлор менен эң мындай кызыгып, көңүлүбүздү буруп иштеп аткан бул бир тармак болуп атат. Андан сиз айткандай, эгерде мен органикага өтүп бир фермер кантип киреше табам десе, мисалы бир дүйнөлүк практикада жөнөкөй кадимки өндүрүлгөн азыктан караганда органикалык азык сөзсүз түрдө жок дегенде 30%га жогору. Анан бизге баягы айтып өткөн стандарт бул мына Евразия өлкөлөрүндө да, Европа өлкөлөрүндө стандарттарын кошо алып, биз ошолорго шайкеш келтирип иштеп чыктык да. Башкача айтканда биздин стандарт менен өндүрсө, бул уже ошол өлкөлөрдүн талаптарына жооп берет. Бул бир жагы. А экинчи жагы бул сөзсүз түрдө сертификат алыш керек. Бул аябай чоң маселе. Мен айтып аткан баягы 5-6 экспортко чыгып аткан чарбалар бул ошол бир долбоорлорго катышып, ошол долбоорлордун жардамы менен тилекке каршы ошол кымбат эл аралык сертификат менен экспортко чыгып аткандар да. Аны биздин жөнөкөй дыйкан өзүнүн эсебинен ала албайт. Ошол себептен азыркы ошол биздин департаменттин негизги максаты, тапшырмасы бул өзүбүздүн мамлекеттик, өзүбүздүн улуттук сертификация органын түзүү болуп эсептелип атат да. Азыр сүйлөшүүлөр болуп атат. Жакында ошол бир жарым жылдын ичинде ошол сертификат органы түзүлөт деген бир иш чара бар. Ошол түзүлсө, улуттук сертификаттоо борбору деп атпайсызбы? Түзүлсө канчалык арзан болот баасы? Мүмкүн 10 эсе арзан болот, мүмкүн көп эле эсе арзан болот. Эми ал ошол сертификация органы келип өзүнүн мүмкүнчүлүктөрүн, биздин мүмкүнчүлүктөрдү эсептеп, анан бир баа чыгарат да. Анан эгерде ушундай бир оптимальный, бир жыргал бир чечим болсо, бул биздин мамлекеттин ичинде, мамлекеттик органда сертификация бир башында дыйкандарды колдоо максатында ошо мамлекеттик органда жок дегенде биздин курамда сертификациялык орган ачып койсо, бул аябай чоң жетишкендик болмок. Тилекке каршы бул каражаттын жетишсиздигинен болуп калат да. Себеби дегенде дыйкандар баягы үйрөнүп объемго чыккычакта биз поддержка кылып сертификациясын берип турсак, бул дыйкандар үчүн чоң бир кадам таштаганга түрткү болмок да. Абдулла мырза, сизде бир суроо, сизди багбанчылык, анан дыйканчылык менен көп алектенип атасыз. Ошону менен катар эле бизде мал чарбадагы аябай жакшы шарт бар. Ошону эсепке алганда, органикалык этте кандай заттар болбошу керек? Себеби азыр бизде кызыгып карап турган адамдар бар, мал чарбасы бар, мекендештерибиз бар. Биз органикалык эт жетиштирсек, салыштырмалуу канча кымбатыраак сатабыз, кайсы жакка сата алабыз, кантип сатабыз деп дагы суроо салып турат азырчы. Азыр эми органикалык этти алыш үчүн органикалык ушул өсүмдүктөрдү жедириш керек. Органикалык жүгөрү, органикалык будай, баардыгы органика болуш керек. Мына ошондо эле уже эттин составы өзү органика болуп чыгат да. Анан кийин мына уколдорду берип атат го. Антибиотик дагы бирдемелер берип атат. Булар деген лабораториядан дароо чыгып калат. Өтө кыйын буну сертификациялаш. Мун үчүн баштан ылдый баардыгын системага коюп туруп, анан кийин чыгарыш керек. Баардыгы жеген ичкени органика болуш керек малдын. Мына ошол суусунан бери. Мына ошондо органикалык эт чыгат. Азыркы мына биздин магазиндерде сатылып аткан этти органикалык деп аташ болбойт. Себеби дегенде буларга өтө көп укол берилет, жана бир ушуларды семирте турган мына бир препараттарды ичирип таштап атат. Мына ошонун азыр мына мурда онкологиялык больницаларда 100 орун болсо, ошонун ичинде 4-5 киши эле жатчу экен да. Азыр 100 орундук больницага 1,5 миң киши очередьте турат. Ушунун баардыгы мына бизде азыр сабатсыздыгыбыздан да. Мына азыр магазиндин эшигин ачып эле кирсеңиздер, 99% башка мамлекеттерден келген продукталар турат да. Мына ошол продукталарды толук текшерип киргизбейт биздин мамлекетке, билесиздерби ошону? Толук текшерилип кирбейт ошолордун баардыгы. Контрабанда жолу менен жарымынан көбү кирет. Мына ошолордун баардыгын текшерген бир орган жок. Просроченный Москвадан деген ошондой базар бар, просроченный. Керек болсо ошактан бери ташып алып келип жедирип атышат элдерге. Мына Кокулов чыгып таап атат го. 4 жылдык, 3 жылдык мурунку срок өтүп кеткен шоколаддардын баардыгы. Мына ошолорду биз жакта эскирбейт. Алар башка мамлекеттерде эскирип, анан ушул жакка келет.
Бағы биркасын алмаштырып эле. Мына ошон үчүн мен айтамын, эл өзү дагы аң сезимин ойготуш керек. Мына кыргыз качан өзүнүн өндүргөнүн гана жегенде анан кийин биз күчтүү болобуз. Башка мамлекеттерден ташып жеген эл барып жок болуп кетет да. Страна, которая ничего не производит, она обречена к исчезновению дейт да. Бул өтө жаман сөз да бул. Мына ошону суранат элем. Мына биздин бардык бийлик төбөлдөрүнө мына биздин элдин жеп ичкенин контроль кылып туруп, мына ушул барьерлерди коюп, текшерип лабораториядан анан биздин элге жедириш керек. Жанар айым, сизге бир суроодо, мисалы биз негизи укканга караганда көзүбүз менен көрүп, колубуз менен кармаган нерсеге көбүрөөк ишенебиз да. Ушу Кыргызстанда органикалык азыктарды өстүрүп, өндүрүп, аны чет өлкөлөргө сатып, акча таап, жакшы киреше таап, мындай байып, бутка туруп калган фермерлер барбы бизде? Бар десек да болот, жок десек да болот да. Алар эмнеден бар азыр ошол колдоо болгон проектлер, долбоорлор бар. Аларга колдоо көрсөтүп аткан. Баягы мен айткан 9000 евробу, 9000 долларбы ошону төлөп сертификатын алып берип атканда, алар бар болуп, кичине өздөрүнө пайда таап иштеп атат да. А эгерде ошол колдоо жок болсо, мисалы, баягы кайналы кара өрүктү экспорттошту 2-3 жыл. Анан ошол долбоор жоюлуп кеткенден кийин алар экспортко чыга албай калышты. Бул ушул аябай жаман көрүнүш. Эмне үчүн жоюлуп кетти? Алар ошо мөөнөтү бүттү долбоордун ишинин. Анан ошентип анан алар андан ары иштете албай, экспортко как органик деп чыга албай калышты да. Бул өкүнүчтүү. Тилекке каршы. Бирок биздин дыйкандар баягы бир нерсени үйрөнүш керек. Төлөп анан пайда тапканды. Биздин дыйкандардын баягы биз көп аралашып жүрөбүз. Көпчүлүгү ошол төлөп анан кайра пайда тапканда үйрөнүшкөн эмес да. Мисалы, пайда табыш үчүн төлөш керек. Анан мен кээде ошол мисалы кээ бир ошо эл аралык сертификат алып аткан дыйкан чарбаларды карап көрсөм, мисалы курамында 100дөн ашуун дыйкандар бар, же 200гө жакын мүчөсү бар да. Ошолор бир сумманы топтосо, ошол сумма чыгат экен да, баягы ири суммачы. А бирок ошону төлөгүлөр келбейт да. Ошондой дагы ошондой жактары дагы бар да, ошондой көрүнүштөр дагы бар. Бирок биздин мисалы органика кылыш үчүн биринчи азыр ошол талаптарга ылайык өндүрүп, анан биз көлөмгө чыгышыбыз керек да. Себеби дегенде, ал көлөмгө чыгыш үчүн сөзсүз баягындай биригиш керек. Бул жерде дагы эле баягы мелкотоварность, баягы чарбалардын көптүгү, майдалыгы ушул дагы залакасын тийгизип атат. Алар биригип, стандарт менен өндүргөндү үйрөнүшүбүз керек да. Стандарт мисалы биздин көпчүлүк жерде мисалы сертификациялык органдар менен аябай көп сүйлөштүм. Себеби дегенде бизге жок дегенде ушундай өкүлчүлүк ачасыңарбы, филиал ачасыңар биз менен иштешкиле деп ошентсең, анан багы алар менен сүйлөшүп келгенде эле биринчи бизге көлөм чыкпай калат. Анан кийин алардын стандарттарын көрсөң, биздики ар түрдүү да. Ошо бир стандартка бир жакшы пайда алыш үчүн бир жакшы чыгым кылып туруп бир чекке келишибиз керек да. Мисалы, кара өрүк болсо, кара өрүктүн стандарты менен өндүргөндү үйрөнүш керекпиз. Өрүк болсо, өрүктүн стандарты менен, пияз болсо, пияздын стандарты менен иштегенди үйрөнүп, жок дегенде баягы үйрөндөн баштаган, иштегенди башташ керекпиз да. Бул жерде Абдулла мырза мына дыйкан кооперативтерин айтып атат. Дыйкан кооперативтер дегенде, ушу мен деле айылга барып туруп, дыйкан акелерибиз менен сүйлөшкөндө, алар кабыл алгысы келбейт да. Кооператив деген сөздү дыйкан кабыл алгысы келбейт, түшүнгүсү келбейт да. Кандайдыр бир кыйын көрүшөт ошол нерсени. Сиз жерлерди аралап жүрөсүз. Ошол даават иштеринде ошол кооперативдин маанисин ошол багбанчылыкта болобу, дыйканчылыкта болобу, ана кабыл алуу процесси кандай жүрүп атат? Качан биз түшүнүп жеткидейбиз бул нерсени? Эми буга бир эле жооп бар. Буну кадр чечет. Мына азыр Жанара Бакирова мени алдады дебейт. Азыр бизде агроном жок. Эң жаш агроном 50дөн ашкан. Бизде агро тармакка окууга кызыккан бир да жаш жок да. Бардыгы эле ушу юрист болсом, экономист болсом, анан кийин барып бир жерге ишке кирип, ошол жерде бир башкача иш кылсам деген бир кыял менен жүрөт да. А чындап алып келгенде, ана серьезно алып келгенде, биздин мамлекетке азыр ар бир райондон 100дөн биоинженер окута турган болсок,
5 жылдан кейін бізде болып көрбөгөндөй өнүгүү болот. Себеби дегенде мен өз көзүм менен барып Турцияга барып көрүп келдим. Мына ошол жерде бир эле биоинженер 200-300 гектар жерди алып алып, анан аркасынан кооператив түзүп, өзү башкарып, мына ошол жерди өзү иштетип атат. Мына мисалыга, азыр биздикилер дыйканчылык кылат, дыйканчылыгынан же илдеттен жок болуп кетет, дыйканчылыгы же зыянкечип кетет. Мына ошону менен күрөшкөнү специалист жок. Жок, такыр специалист жок. Же болбосо, азыр болсо бирдемени отургузайын дейт, бир бак отургузайын десе, ошол бакты толук башынан ылдый, а биз неме кылып туруп обслуживание кыла турган агроном жок, такыр. Билим менен эле илим, тажрыйба жок. Бизде акча бар, суу бар, жер бар, болгону илим менен тажрыйба жок болуп атат. Эгерде мен мисал үчүн ошол бийлик башында болуп калсам, мына 4000 баланы бир жерге коюп туруп, ошол жерге бир 50-60 жакшы мугалим алып келип туруп, мына ошолорду окутуп туруп, 5 жылдан кийин мына башка мамлекеттерге караганда башкача бир өнүгүп кетет элек да. Себеби дегенде биоинженер бул деген жөнөкөй эле мисал үчүн бир жалбырактан миллиондоп көчөт чыгара алат да. Миллиондоп. Бир эле жалбырактан. Өзүнүн жабдуусу болсо, ошодон чыгарат. Же болбосо бир эле биоинженер отурат дагы, ошол бизде мисал үчүн азыр жер семирткич, органика деп атабыз го. Мына бизде азыр буруй уголь деп коет да. Баягы кызыл бышпаган көмүр аябай көп, ошондой бассейндер бар да. Мына ошодон жер семирткич жасай алат. Детиге буруй угольдун баасы азыр 10 тыйынга да эч ким албайт да, себеби дегенде бышкан эмес көмүр ал, жөн эле жатат. Анын баасын болсо булар 30 сом, 20 сомго чыгарып таштайт. Бул деген билим менен тажрыйба эле жок. Кыргызстанда бар жок бар. Эгерде 5 жылдын ичинде ошол биз 4000 биоинженер окутуп ала турган болсок, биз болуп көрбөгөндөй өнүгөбүз. Мына мен айтарым, Кыргызстандын өнүгүү жолу бул айыл чарба. Айыл чарбанын өнүгүү жолу бул кадрлар. А кадрларды биз каерде окутабыз? Мына ушул жерде өзүбүздү окутушубуз керек. Жыл сайын 200 000 неме чыгып атат, багында бүтүрүүчү. Ошонун ичинен мына ушул скрябинабызга толук бир 150 киши набор болуп атат. Себеби дегенде агрономияга бул деген самый проигрышный вариант, тигил бул деген бир эме киргизип койгон да. А бирок 20-чы кылым физиканын кылымы болсо, 21-чи кылым биологиянын кылымы. Ким биоинженер болсо, ошол каалаган акчасын иштеп алат азыр. Мына ушу жаштарга айтамын, окугула биоинженерияга. Бул 21-чи керек болсо 22-чи кылымдын илими. Башкалары калып кетет. Эми бул жерден дагы жана дыйканчылык кооперативтерине кайрылсам, бул жерде айтканда эле баасы наркы канча болот деген көзгө көрүнүп кетип атпайбы? Чындап эле көп сумма кетип калабы? Мисалы бир дыйкан кооперативин түзүш үчүн бир дыйкандан канча сом талап кылынат, канча киши кириши керек, ал канча убакытта өзүнүн жыйынтыгын берет? Ушул суроо да аябай актуалдуу дыйкандар үчүнчү. Мен чөнтөгүмдөн канча акча чыгарам ушул кооперативге кириш үчүн, анан ал акчаны мен кантип качан чыгарып алам деген сөз да. Ушуга ал ошол дыйкан чарбанын багыты эмнени өстүрөт, ошодон көз каранды да. Анан мисалы ошол эгерде адамдар бириксе, өздөрүнүн планын иштеп чыгат да, өнүгүү, эмнени өстүрөбүз, канча гектарда, анан бүт чыгымдарын эсептеп чыгып, анан ошого жараша мүчөлүктөрдү, анан өздөрү бүт чыгымдарды эсептеп чыгып, анан өздөрү чечишет. Анан бирок мисалы баягы сатуу, азыр сатуу проблема да бизде. Сатуу проблеманы ошо бир эле ошо кооперативдер биригип көлөмгө чыгып, анан стандартка чыкмайсың, бул проблема чечилбейт да. Бул баардык эле жерде ошондой. Ошол себептен мисалы биз 2 жыл мурун Ноокатта алма фестивалинде болуп калдык. Анан аябай ири базардан, Алматадан ишкерлер келишти. Анан бизге ушундай стандарт айтышты, мындай алманы, мындай чоңдоо, мындай сортто күнүнө мынанча тоннадан десе, ошо Ноокатты мисалы алманын мекени деп коюшат, ошол жерден чыккан жок да. Ошондон деле дыйкандар жыйынтык чагып түшүнүшсө болмок да. Биз биригишибиз керек, биз бир түрдүүлүк бир объемго чыгышыбыз керек, анан ошондо сатканга мүмкүнчүлүк болот экен депчи. Анан бул эмге бул биригүүгө азыр болбой атканы мурдагы өткөндөрдүн көп себептери болушу мүмкүн. Алданып калгандары, жеп жуткандары, ошонун баардыгы келип азыр эми ошондой көрүнүшкө алып келип атат да. Анан эгерде ошол азыр эми дыйкан жаңыча ойлонсо,
жаңыча ойлонсо ошо кооперативдерди түзүп ириленип, анан эгерде ушуну органикага өткөрөм десе, мисалы биз менен иштешип аткан дыйкандарга баарын эле айтабыз башында силер 3 жылда артка кетесиңер деп. Себеби дегенде баягы гормондор колдонулбайт, стимулятор баягынтип чоңойтуп жүргөн заттар пайдаланылбайт. Мисалы 1 гектардан 3 тонна 30 тонна картошка алып жүрсө, мүмкүн 10 тонна алып калышы мүмкүн органикалык жол менен өстүргөндөчү. Аны эмненин эсебинен ошо сертификат алып 30-40% жогору сатуу менен калыбына келтирсе болот да. Бул дүйнөдөгү практикада. Бирок бизде тилекке каршы азыр ошо сертификациянын жоктугунан ошо баягы органикалык азык менен органикалык эмес азык бир деңгээлде турат да. Бул сертификация киргенден кийин адамдар ошо көбүрөөк доход таба баштаганда ошондо анан органиканын баасы жогорулайт. Анан мында дагы бир айта кетчү нерсе, азыр бизде баягы органикалык азык өстүрүүчүлөрдү мамлекеттик колдоо боюнча деп айткым келип атат да. Кичине болсо дагы быйыл ушул башталды, баягы жеңилдетилген кредиттерди ушу органикалык өндүрүш менен алектенген фермерлерге аз пайызда берилип баштады, биринчи жолу быйыл жылы. Андан тышкары ошо бизде өндүрүлгөн азыктар атайын ошо башка импорт менен келген чет элдик биокаражаттарга караганда 10-15 эсе арзан. Мисалы чет өлкөдөн келген биофунгицид 1,5 миң сом болсо, бизде 50 сом, 54 сом. Стимуляторлар 500 сомдон кем эмес, а бизде 28 сом, 30 сом да. Ошондо бул ушул дыйкандарды колдоо максатында. Дыйкандар ушу хим препараттарды пайдаланбай, биздин өзүбүздүн ата мекендик биопрепаратты пайдаланып, таза азык өндүрсүн деген мамлекеттик колдоо болуп эсептелет да. Бирок сиз айткандай дыйкан өзүнүн аң сезимин оңойготмой сайын бул ишке ашыруу бир аз кыйыныраак болот да. Ал биокаражаттар каяктан алабыз? Базарда барбы же бир эле сиздердин мекемеден алыш керек? Кандай? Биздин мекемеде баягы айтып өттүм, бир 7 областта 7 филиалыбыз бар деп. Ошол жактан алышса болот. Анан азыр ошо жеке сезондук биолабораториялар дейт, алардан да алса болот да. Анын мисалы кааласаңар, мен азыр телефонумду айтып койсом, мага чалышса. Айтсаңыз болот телефон. 770 17 70 20. Ушуда WhatsApp'та бар, менин номерим да бар. Эгерде бизде өндүрүлгөн биокаражаттар менен кызыксаңар, мен бүт түшүндүрүп, анан каяктан алыш керек, кайсы областта каерден алыш керек, мен бүт түшүндүрүп айтып берем. Абдулла мырза, сизге суроо. 6-7 жылдан бери ушул органикалык азыктарга өткүлө деп дават айтып келатасыз. Жыйынтык болуп атабы? Жылыш кандай? Мына биздин бардык ушул учурдан пайдаланып, ошо багбандарга, дыйкандарга чоң ыраазычылык билдиремин. Биз бардык 40 райондо дават кылабыз. Барганыбызда ушулар бизге келишет. Башка чогулуштарга чогулта албайт экен. Ошол аким дагы, айыл өкмөт дагы чогулта албайт экен. Андан кийин баг дават десе, булар барды чогулуп келишет да. Бизди колдошот келип. Анан кызыгуу аябай чоң. Анан сиз баа суроо бердиңиз го, бул кооперативдерге бириктирип туруп анан бирдикти мөмө кылса болобу да. Биз аны мындай кылып чечтик. Баягы сортторду чектедик. Алманын 800дөй сорту бар экен Кыргызстанда. Ошону биз 7ге түшүрдүк. Өрүктүн сорттору бар экен, бир 100дөн ашык. Аны биз 3кө түшүрдүк. Сливанын сорттору бар экен. Чектөө, сортторду чектеп туруп, эң дүйнө жүзүндөгү эң жакшы өтүмдүү, анан кийин базар тааныган сортторду тандаганбыз. Аны дагы ошол Telegram группада айтабыз. Мындан кийин биздин кылып аткан ошол баг даваттын натыйжасы менен биринчи биз баштаганда 7 жыл мурун бир 3000-4000 көчөт сатылчу экен. Баг интенсивный көчөт. А биз баг дават кылып баштагандан баштап туруп, уже ал көчөттүн көлөмү 500 миңге чыкты. 500 миң көчөт жыл сайын отургузулуп атат да. Биз ушунчалык азыркы мына бизнесмендерге кайрылып кетемин. Турциядан, анан Польшадан көчөт алып келиңиздер, эл силерден сатып алат. Кечиресиздер, убактыбыз дагы соңуна чыгып калыптыр. Урматтуу телекөрүүчүлөр, сиздер Түз эфирде ачык айкын программасын көрдүңүздөр. Биз бүгүн органикалык айыл чарбанын эртеңи деген теманын тегерегинде талкуу уюштурдук. Бизде конокто органикалык айыл чарба департаментинин Чүй аймактык бөлүмүнүн жетекчиси Жанара Бакирова, ошондой эле Борбор Азия багбандар биримдигинин жетекчиси Абдулла Ташиев мырза болду.
Урматтуу коноктор, сиздерге чоң рахмат. Ишиңиздерге ийгилик каалайбыз. Берүүнү мен Исмат Ибрагим алып бардым. Саламатта туруңуздар.